Hello, dear colleagues. Our today's topic is using new technologies in teaching English. For this, I want to show you how can we use Instagram to teach and to learn English. Кутман күн урматтуу кезимтештер, бүгүнкү биздин темабыз өзүңүздөр көргөндөй эле Instagramды кантип колдонобуз. Instagramды ушул англис тилин окутууда, англис тилин үйрөнүүдө өзүбүзгө деле, студенттерге деле пайдалуу бир жолун көрсөткүм келатат. Instagramда жөн эле ырчылардын, актерлордун стористерин карап отура бербестен, андан көрө келгиле сиздер менен бирге биз ушул англис тилдүү блогерлерге подписка болуп, жазылып, ошолордун тил үйрөткөн методикасын үйрөнөлү, өзүбүздүн тилибизди үйрөнөлү, англисче комментарий жазып, тилибиздин өркүндөтөлү. Ал үчүн бул жерге English деп жазсаңыз, сизге англис тилдүү блогерлердин баракчалары чыгат. Мен мисалы үчүн Soprano English ушул баланын стористерин көп көрөм. Бул бала he teaches English through his songs. Ал өзү чыгарган ырлары менен англисче үйрөтөт да. Мынакей мисалы бир видеосун көрөлү. Учим, разберем, когда поставить add in или on. Это идет с моментом, это moment, с точным временем. At 3 p.m. at half past 4, come on. Ушул сыяктуу видеолор аябай көп. Андан сырткары мынакей сторисин көрсөңүздөр болот. Boring rules, the teacher speaks, spoken. I know, you know, this is hard for you guys. So I thrown the verbs and the rhymes. Don't hide, hidden. Please rise, reason, and write written them a million times. I hope it was fun and useful for you guys. Press the like button a million times. Андан сырткары мен дагы English'in айканы көп көрөм. Мынакей. Песни, слова, но жерде актуальныйга да сохранить этип койгон, Как сказать примерно, около мындай кыска видео сабактары дагы бар, short lessons. Let's watch this one lesson. Приблизительно, около того, примерно. Есть самое официальное слово approximately. Например, the journey will take approximately 2 hours. Поездка займет около 2 часов. Более естественно в речи будут звучать предлоги about и around. То же самое предложение. The journey will take about 2 hours или the journey will take around 2 hours. И самый разговорный вариант – это суффикс «эш». Вы его можете добавлять к цифрам, к возрасту, к времени, к количеству чего-то. Например, «Okay, I'll come and pick you up from your house at 7-ish». At 7-ish. Да, хорошо, я заеду за тобой и заберу тебя из твоего дома около 7. Или «He looks about 40-ish, maybe older». Он выглядит около 40, приблизительно. Как сказать, ну, приблизительно около того. Көрдүңүздөр, ушул сыяктуу кыска нерселерди 1-2 мүнөттүк уроктордо өзүбүзгө керектүү нерселерди алсак болот. Андан сырткары мына жерге комментарийге өзүңүздөр ушул нерселерди унутпаш үчүн ушул сөз менен сүйлөм жазып коюңуз. Мисалы үчүн I have around 60 students in my class, for example, yes. And then let's watch his stories. Storiesтерин көрөлү. Стористеринде обычно англисче сүйлөп чыгарчу эле, бүгүн чыгарган эмес окшойт. Ушул стористеринде дагы мындай англисче
сүйлөп чыгарышат да кээ бир блогерлер. Ошону уксаңыз, кулагыңыз дагы көнүгөт. Андан сырткары англис тилин Instagram'da англис тилинде кантип колдонсоңор болот. Азыр студенттер, окуучулар Instagram'га көп киришет. Өзүңүздүн студенттериңизди Instagram'на подписка болуңуздар бири-бирине. Андан кийин сиз, мисалы үчүн, биринчи сабакта бири-бирибиз менен таанышабыз дейсиз. Let's get introduced. Yes, let's get introduced with each other. Let's record the introduction video about ourselves and put it or download it on your stories. Өзүбүз жөнүндө таанышуу видеосун тартып, сториске жүктөйбүз, бири-бирибизди отметка кылабыз дейбиз. Мисалы үчүн, сизге бардыгы подписка болсун, сиздин студенттериңизде, анан өздөрү ошо сиз тапшырма берип атаса, өзүңөр жөнүндө англисче introduction video өзүңдү тааныштырып, кыскача видео тартып, сториске жүктөп кой дейсиз. Жана сизди отметка кылып коюшат, же болбосо хэштег берип коюңуз. Ошондо сизге көрүнүп турат, кимдер жүктөдү, кимдер жүктөбөдү. Андан кийин сиз бардыгын стористерин көрүп чыгып, баа коюп койсоңуз болот. Андан сырткары пост жазгыла деңиз, мондай постторду жаздырсын, мисалы үчүн. Ушул сыяктуу кааласа видео сабак тартып жүктөшсүн, нагызга окшоп. Анан сизге отметка кылып коюшсун, же бир өзүңүздөр хэштег ойлоп чыгарып, ошол хэштег аркылуу студенттердин жасаган ишин көрсөңүз болот. Андан сырткары каалаган темада тапшырма берип койсоңуз болот, видео тартып сториске жүктөгүлө. Болсо, мисалы үчүн, my house. Describe your house on stories. Stories аркылуу өзүңөрдүн үйүңөргө room tour жасагыла, же болбосо өзүңөрдүн үйүңөрдү сүрөттөп бергиле. Алар мындай камераны алып, this is my bedroom. Here I have a bed. I have a wardrobe. On this desk I do my lessons. Жана башка ушул сыяктуу деп сториске жүктөп коюшат Instagram'га. Сиз сторисин көрүп туруп, баа коесуз. Бул дагы Instagram'ды колдонуу плюс еще жаңы технологияларды колдонуу сиздин салыңызда уже кетип атат. Ошондой эле Facebook'ка дагы ошондой стористер жүктөсөк болот, Facebook'ка дагы кыскача видеолор жүктөсөк болот. Англисче кыскача топиктерди жазгыла десеңиз болот. Анан окуучуларга ушул сыяктуу полезный страничкаларга подписка болгула, англис тилин үйрөнгүлө, англисче комментарий жазгыла десеңиз болот. Ушул сыяктуу нерселерди аткаруу бизге дагы англис тилин үйрөнүүгө чоң стимул берет. Андан кийин ошол жазган стористерин канча көп адам көрсө, аларга чоң стимул берет да. Көрүңүз, лайк басып коюңуз, студенттердин мотивациясы көтөрүлөт, мотивация беребиз ушул аркылуу. Ушул нерсени силерге айткым келди. Мындан сырткары Instagram'да баракчалар толтура буга окшогон. Ушул эле адамдардын YouTube'дагы баракчаларында таап окусаңыздар болот. Ал жакта видеолор узагыраак болот. Андан кийин видеолорду бөлүшсөңүз болот, студенттериңиз менен. Сабактарда колдонсоңуз болот, видео сабактарды. Эми адамдын фантазиясына чек жок, Кааласаңыз ар түрдүү Instagram, Facebook аркылуу ар түрдүү тапшырмаларды берип койсоңуз, алар жөн эле тетрадь менен китептен жазып отургандан көрө буларга, азыркы жаштарга, азыркы студенттерге, окуучуларга Instagram'га пост жазган, Instagram'га сторис жүктөгөн, ошолордун лайк алган, ошолорго лайк баскандарга эсептеп отурушкан буларга кызыктуураак да. Thank you for your attention. See you next time.